Жана дал ушул өзүбүз менен иштеген таарынычтан арылуунун эмнеге кереги бар? Анткени биз таарынган сайын жашообузда арка жакты карайбыз. Көбүнчө таарыныч бул биздин ата энебизге тиешелүү. Таарыныч десе эле көпчүлүк ойлошу мүмкүн. Жок, мен ата энеме таарынбайм. Ой, менин ата энем менен болгон мамилем идеалдуу деп азыркы учурдагы мамилебизди ойлойбуз да. Таарыныч бул болор болбос нерсеге деле таарынып калган болсок, ошол уланып, эгерде аны биз сыртка чыгарбай койсок, ал көбөйө бериши мүмкүн. Мисалы, бала чагыбызда кандайдыр бир мороженеге таарынып калышыбыз мүмкүн, же бизге кандайдыр бир сөз айтылышы мүмкүн, салыштыруулар болушу мүмкүн, дагы башка толтура именно ушул майда чүйдө биз эле мисалы азыркы балдарыбызга жасап аткан мамиледе биз өзүбүз байкабайбыз кантип таарынтып алганыбызды. Бирок алар топтоп отуруп кийин жашообузда ошонун баардыгын жашоолорун алып кеткенде эле биз дагы өзүбүздүн жашообузду